Ошто кумар ою уюштурулган жай табылып кылмыш иши козголду. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Дайыр Урумбеков Facebooktагы баракчасына жазды. Тергөө иш-чараларынын алкагында тинтүү иштери жүргүзүлүп, аталган мекемелердин кызматкерлери жана ойногондор суракка алынып, техникалар алынган. Мындан бир нече күн мурун Ошто казино иштеп жаткандыгы боюнча видео тараган. Бул факт боюнча ИИМ ыкчам чараларды көрүп, маалыматтарды текшерген. Анын жыйынтыгында аталган жай казино эмес, букмейкер экендиги аныкталган. ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча республиканын аймагында бинардык опциондорго жамынып 30дан ашык оюн зоок жайлары иштеп, аларда онлайн каржылык оюндар жана башка ар кандай кумар оюндары уюштурулган. Бинардык опцияларды соодалоого жамынып узак убакыт бою мыйзамсыз иш-аракеттер жүргүзүлүп келген. Бул факт боюнча кылмыш иши козголгон. Учурда Бишкек, Ош, Чүй жана Жалал Абад облустарында жайгашкан 45тен ашык мекеме жабылып, тергөө иштери уланууда. Өлкө боюнча 94 тонна кара куурай жок кылынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, июль айында АПИМ 2023 операциясынын алкагында кара куурай аталышындагы иш-чаранын биринчи этабы өттү. Анын жүрүшүндө жапайы өскөн кара куурайды жок кылуу максатында прокуратура жергиликтүү өзүн башкаруу органдарынын кызматкерлери курамына кирген 1231 адамдан турган 71 бригада түзүлгөн. Республика боюнча жалпысынан 94 тонна 22 килограмм кара куурай урулуп өрттөлгөн. Алардын ичинен Бишкек шаары боюнча 2,3 гектар жерден 3 тонна 420 килограмм, Чүй облусу боюнча 8,5 гектар жерден 7 тонна 400 килограмм, Ысык көл облусу боюнча 114 гектар жерден 38 тонна 727 килограмм, Талас облусу боюнча 0,5 гектар жерден 1 тонна, Жалал Абад облусу боюнча 428,8 гектар жерден 25 тонна 500 килограмм, Ош облусу боюнча 9,5 гектар жерден 8 тонна 675 килограмм, Баткен облусу боюнча 28,5 гектар жерден 9 тонна 300 килограмм кара куурай урулуп өрттөлгөн. Кыргызстандын аймагында акыркы сутканын ичинде 28 өрт кырсыгы катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарында 4, Чүй облусунда 11, Жалал Абад облусунда 5, Ош, Ысык көл, Баткен облусунда жана Ош шаарында 2ден өрт кырсыгы катталган. Тилсиз жоону өчүрүүгө 29 көчүрмө эсеп тартылган.